Акча жаман колдун кири деп айтпайсыздар. Кадимкидей эле акчага баа бересиздер. Барктайсыздар. Барктаган жумот эмес. 100 сом аябай жакшы, Кудайга шүгүр деп 100 сомуңуз мындай алып жакып бир чеге коюңуз. Дагы акчадан анан ушунча акчам бар деп караңыз, сүйүнүңүз, ошо сыяктуу да. Акчага баа бербесеңиз сизге акча келбейт анда. Акча анда кетет анда, качат дегендей. Бизнес, акча, байлык, миллион ал убактын сатып болбойт экен. Ошону түшүндүм. Сиздер дагы азыртадан оюңуздарга коюңуздар. Аябай катуу иштеп, кечинде да иштеп, бир жерге айлыкка иштеп, 2 жумуш кылып, анан миллионер болом деп аны жаратылышка каршы келесиздер. Кудай кааласа болобу? Ал сөзсүз болот. Бирок сиз миллионду кааласаңыз, анда бул иш менен кылам, айлык менен ошо жака жетем дебеңиз. Анткени миллион же миллиарддар табыш үчүн бул айлык менен барбаса эгер, анда андан баш тартыңыз дагы, тагдыр эмне берсе ошол жака кетишиңиз керек.